жери суу ресурстарына бай келип, мөмө жемиштерди жана айыл чарба эгиндерин өстүргөнгө эң ыңгайлуу, табигаты төп келген өлкө болуп даңкталып келген. Бирок экономикалык кризистен жана жумушсуздуктун күчөп баруусунан улам көпчүлүк жаштар, өзгөчө айылдыктар Кыргызстанда жакшы жашап, эмгектенип, тиричилигин өткөрүп кетүүсүн, өз келечегин элестете алышпайт. Ошондон улам бул жаштар башка өлкөлөргө жумуш издеп кетүүгө мажбур болушууда. Бул кубулуш акыркы жылдары туруктуу өнөкөткө айланган, коомчулуктун бакубатчылыгына жана туруктуулугуна таасир этүүчү көрүнүш болуп калды. Мындай көрүнүштөрдү азайтуу максатында Кыргызстандагы ООН женщина түзүмү тынчтыкты чыңдоо үчүн кызыктар тараптардын чөйрөсүн жана өбөлгө түзүү деген аталыштагы долбоорду аткарган. Бул долбоордун бир компоненти Менин кирешелүү чарбам практикалык окуу курсу Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы тарабынан иш жүзүнө ашырылды. Менин кирешелүү чарбам курсу мугалимдер үчүн 9-10 класстарынын улуттук окуу программасынын 6 негизги предметине кошумча колдонмо катары колдонулууда. Менин кирешелүү чарбам курсу окуучуларды өзүнүн огородунан айылдагы колдо бар жергиликтүү айыл чарба ресурстарын колдонууну, жакшыртылган билим шыктарын өркүндөтүүнү үйрөтөт. Менин кирешелүү чарбам курсу окуучуларды алгач 1500 сом тегерегиндеги акчаны инвестициялоо менен өзүнүн чакан жашылча бакчасын туура, натыйжалуу айыл чарбачылыгы жана ишкердик боюнча билим шыктарын ойготуп, өнүктүрүп даярдайт. Натыйжада огороддон алынган жашылчалар үй бүлөлөрдүн тамактануусун жакшыртты. Окуучулар өздөрүнүн ашкан жашылчаларын сатууну үйрөнүштү. Эгер тынбай, талбай, максаттуу көздөй эмгектенсе, кошумча акча, финансалык пайда алып келерине ишеништи. Бул айылдарда ийгиликтүү фермер болуу негизи. Бул долбоор 2014 жылдын апрель айынан 2016 жылдын август айына чейинки мөөнөттө Кыргызстандын алыскы айылдарынан 33 мектепте ар улуттун кыргыз, өзбек, тажик, дунган улутундагы окуучуларын камтыган. Натыйжада 9-10 класстардан 4000 окуучу окуу курсунан толук өтүштү. Анын ичинен тең жарымынан көбү кыздар түздү. Бир нече мисалдарды карап көрөлү. Эки кичинекей компост жасагам. Аларды уже коротуп бүттүк. Чирип калган чөптөрдү, картошканын кабыктарын эле чогултуп, биринчи картошка ошо чөптөрдү коюп, андан кийин тыкты салып, кайра суу төгүп, ушун слайд этип эле кетирди. Анан эң акырында сыртын кум менен шуап койгонбуз. Лайм менен шуап койгонбуз. Мурда мен эгин өстүргөндү билемдечи экенмин. Көрсө биз билбеген көп сырлары бар экен. Мектепте бүткөндөн кийин деле айыл чарбасы менен алектенип, үй бүлөнү бакса болоруна ишендим, дейт Нурдөөлөт. Кирешелүү чарбам китебин окуп, билбегендердин баардыгын үйрөнүп, жакшы маалымат алдык. Март айларында план түзүлгөн, ким кандай ургалат деп. Парник отуртканбыз, парник отургузуп, ошо парник жакшы болду. Ошо биринчи бадыраң союздук билгенден кийин апам уже 6 банка тургарды. Сатканы бир 50 килге чукул болуп калды, көчөгүндө көлгө алып кетишти. Общий бир 115 килограммдай болуп калды. Агайлар ва теңдоштарым. Фатима Кадамжай районундагы Токтогул атындагы орто мектебинин 9-классын окуучусу. Ал мектепте окуу программасынан сырткары Менин кирешелүү чарбам окуу курсунда окуп, өзүнүн чарба иштеринде кандай экенин сынап көрүүнү ойлоп, эрте жазда үйүнүн коросуна 100 метр жерге картошка, жүгөрү, помидор, болгар калемпирине чейин эгип көрдү. Жыйынтыгы өзү күткөндөн да жакшы чыккан. Азыр бышып бир түбүнөн 5 килограммга чейин мөмө берип жатканына кубанат. Мурун көп иши жок болчу да, мурун өзүбүз карачыбыз. Анан эми болсо бүт эле өзү тикти. Мен бала келип өзү баштап айдап баштаганда мен эметкен жокмун. Кийлишкен жоксам, баягы кийлигишсек эле биздикини экөөбүз карама каршы окулабыз да. Минтиш керек ата, минтели, аралыгын минтип айдаш керек. Мен ушинтип окутту дейт. Анан өзүнүн жайына койдук. Бүт эле бала өзү бүт айдап, өзү отоп, өзү жанагы чабарды ал эме жанагы кыктан салып,
үйүп чаап, анан өзү сугарып эле эме кылды да, мен көп көңүлдүү эле көргөн Чарбачылык кыла баштадыңыз? Мунун мурун болсо кичине терип кеткенден кийин эле саргарып кетчи бадыраңдарыбыз. Жакшы түшүм ала алчу эмеспиз да. Бул болсо сонун экен да, баягы сынып калса да таза, баягы саргарбайт, жана түшүмү да көп болот экен. Бул могу ар бир жалбырактын түйүнөн башына чейин бүт түшүм берет экен да. 2014-жылдан баштап ушул мектептен 9-10 класстардан 100 окуучуну камтып алдык дагы. Аларга биз ушу компост даярдоо, жерди иштетүү, өздөрүнө үйүндө огороддорунда иштетип, бир сотук жерден болсо дагы бир өзүнүн чарбасына, экономикасына бир кичине кириш кылуу тууралуу үйрөтүлдү бул жерде. Жалал Абад областык консультация берүү борбору дагы катышып, алардын дагы чоң жардамдары болду. Үрөндөрдү ошол тараптан биз бекер алып турдук. Анан эми негизинен алганда бул проекттин максаты ушул айыл жеринде окуучулар арасында ошол мезгилде гендердик саясатты эске алуу менен кыздардын, аялдардын арасындагы болуп аткан тең салмактуулукту кароо, кылмыштуулуктун алдын алуу болуп, балдарды бекер көчөдө жүргүзбөстөн кичине бир өздөрүнө пайда алып келүү боюнча окутуулар болду. Менин кирешелүү чарбам курсунан өткөн окуучулар өз ара биргеликте аракеттенүүнүн таасиринде ошону менен катар гендердик жана этникалык топторду камтуу менен чектелип бараткан жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууну үйрөнүп, жашоо шартын жакшыртып алууга болооруна ынанышты. Алар өз өлкөсүндө калып, башка өлкөлөргө миграция жасоонун ордуна жакырчылыктан чыгуунун альтернативдүү жолдорун таап, ийгиликтерге жетишет. Окуучулар жерди, жайыттарды жана сугат сууну бөлүштүрүүдө келип чыккан түрдүү чыр-чатактардан кантип оолак болууну билишет. Анткени алардын жерди, сууну колдонуудагы укуктар боюнча маалыматы бар. Алар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына чакан бизнестерин кантип каттоону, кандай взносторду, салыктарды төлөөрүн билишет. Андан сырткары аялдарга жана эркектерге жаратылыш ресурстарын пайдаланууда, ишкердикти жүргүзүүдө эки тарапка тең бирдей мүмкүнчүлүктөр, шарттар болгондо гана коомдо гүлдөө, өркүндөө орун алаары шексиз.